ушунчалык асманыбызды ачык кылып, тынч мамлекетте ушундай чогуу олтуруп, чайлашканга, жүз дидар көрүшкөнгө Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип жатат. Аллахтын бул чоң бир жакшылыгы. Өткөндө ошо Бишкекте жакында эле 3 күн мурун бир больницага барып калдык эле. Ал жерде ушу майып болуп калган адамдарды тикелейт экен да, бутка тургузат экен. Анан барсаң эми арманы аттын башындай да негизичи. Буту баспагандар башка болгондо түрдүү адам. Анан карап ошондо бир алымдын айткан сөзү эске келди да. Аллах Таала дейт, ар бирибизге ден соолуктун деген берметтен болгон тажысын башыбызга кийгизип койгон. Бирок ошол тажыны бир гана ден соолугу жок адамдар билет дейт да. Кимде ден соолук жок болсо ошол адам ошонун кадырын билет экен да. Ошондой эле урматтаган бүгүн азыр бул отурушту көрүп туруп ушундай ой келип атат да. Бизге Аллах Таала Кыргызстандын элине, Кыргызстан мамлекетинин тургундарына бир тынчтык, амандык, ынтымактуулук деген ушундай бир берметтен болгон тажыны кийгизип койгон. Бул тажынын кадыр баркыны Тажикстанга барсаңыз, Өзбекстанга барсаңыз, Сирияга, дүрбөй эле сыртка чыгып туруп башка мамлекеттерде көрсөңүз, бул кандай чоң тажы экендигин ошондо түшүнөбүз, урматтуу. Дин тутуу эркиндигини караңыз, жашообуздун эгемендүүлүгүнө караңыз, жашоо жерибиздин жашоосун караңыз. Бир жолу арабтарды алып келип калсак, кадам жайда жүргөндө. Аналар айтат, силер бейиште жашайт экенсиңер дейт. Биз китептерден укканбыз, бейиште де тынымсыз дарыялар агып турат деп. А силердин жашооңор ушундай экен дейт. Биз китептерден окуганбыз дейт. Бейиштеги дарактардын мөмөлөрү, бутактары ылдыйга ушундай салаңдап турат деп. Силердин жашооңор бейиш экен дейт. Десе кыргыздар бир аз көтөрүлүп калды да, о биздин жерибиз бейиш экен депчи. Анан дагы сөзүн улантып эмне дейт карабайсызбы? Айтат, биз китептерден укканбыз дейт. Бейиштеги адамдар намаз окубайт деп, силер бейиште жашайт экенсиңер дейт. Биз китептен окуганбыз дейт. Бейиштеги адамдар орозо кармабайт деп, силер бейиш экен, силер жашооңорду бейиш кылып алсыңар дейт. Аллаху акбар. Мынатан Аллага шүгүр айталы. Аллах Таала шүгүр айталы, өтө жакшы мамлекетте, өтө жакшы заман адамды аксакалдарыбыз билет. СССР учурда кандай эле дин менен жашаш, кандай эле мусулманмын деп ким айта алат эле, айта албайт эле. Аллах Таала ушундай сиз менен биздин диндар, дин кармаганга эрк берилген заманада Аллах Таала бизди жаратып койду да. Урматтуу тууган, келгениңиздерге Алла разы болсун. Бизде убактыбыздарды кармабайлы, тилибизди тизгинди башынан эле тартып койдуңуздар. Кыска сөз айталы, кыскасы Аллах Таала ар бир нерсенин өзүнүн себебини жараткан. Ар бир нерсенин өзүнүн себеби бар. Мисалы адам курсак ача турган болсо тамак жемейинче эч качан маселеси бүтпөйт. Суусаган адам суу ичмейинче эч качан маселеси бүтпөйт. Ар бир нерсенин өзүнүн себеби бар. Курсак ачкан адам тонналап алып келип алып туруп суу ичсе дагы анын курсагы тоюп калбайт. Ошондой эле урматтуу туугандарым, аксакалдарыбыз, агаларыбыз, инилерибиз, досторубуз, апалар, эжелер, сиз менен биз эгерде бактылуулукту өзүбүзгө кааласак, эгерде келечектеги урпагыбызга бактылуулукту кааласак, анда дин менен жашайлы. Себеби дин гана бактылуулуктун себеби, андан башка себеп жок. Байлык бул бактылуулуктун себеби эмес. Бийлик бул бактылуулуктун себеби эмес. Бул чоң үйдө жашап калыш бактылуулуктун себеби эмес. Сулуу аял алыш, жакшы эрге тийип алыш, турмушка чыгыш бактылуулуктун себеби эмес. Бактылуулуктун себеби дин гана, урматтуу тууган. Байлыктын максаты башка. Аброюңузду сактаңыз, жашоодогу зарылчылыгыңызды бүтүрүңүз, ошон үчүн берилген нерсе. Ал бактылуулук кылыш үчүн эмес. Үй бүлө, тууган, туушкан, достор, жердештер бактылуулугун үчүн эмес, башка нерсе үчүн берилген. Бирок бактылуулук кылып, урматтуу тууган, Аллах Таала динди берген. Эгер балдар динде болсо, ата-эне рахатта жашайт. Ата-эне динде болсо, балдар рахатта жашайт. Өкмөттөгүлөр динде болсо, эл бактылуулукта жашайт. Эгерде эл динде болсо, анда өкмөттөгүлөр рахатта жашайт. Пайгамбарыбыз айткан: "Инна дина насиха", дин бул башкаларга жакшылык кылуунун аты дин деп айтат деген. Эгерде биздин жашообузда дин болсо, демек биз башкаларга жакшылык каалап калабыз. Өзүм деп эле жашап калбайбыз. Өзүм эле болсом болду деп калбайбыз. Балким элдерге жакшылык каалап калабыз. Ошондон урматтуу тууган, баардыгыбыз иншалла динге аракет кылалы. Дин намаз менен, орозо менен эле чектелбейт. Дин адамдын 24 саат бою жашоосунда Аллах менен болгон, бүткүл махлуктар менен болгон мамилени үйрөтөт. Ата-энени кантип сыйлаш керек, кошунага кандай мамиле кылыш керек. Пайгамбарыбыз касам ичип айтты: "Валлахи, Аллахка касам ичемин" дейт. "Ла юъмин, ла юъмин, ла юъмин" 3 жолу сөз айтып атат. Имандуу боло албайт. Ал момун эмес, ал момун эмес. Эгерде кимдин кошунасы анын зыянынан аманда болбосо, кошунасына жакшы мамиле кыла албаса, кошунасына кыянаттык кылса, кошунасына жаман көз караш менен нерселерди караса, анда бул эч кандай имандуу боло албайт dedi.
Urmatlıgan iman dese söz aytıp koysele boldu, imandı emes. Başka kalpak giyip Kırgız Müslümanmın dep kalsele iman emes. İmandуулуктун belgileri bolat. Oşolar kaçan bizdin jaşoobuzda oturgan bolsa. Misalı her bir adamdın dini özünçe da, erkektiki başka, ayaldıkı başka, musafirdiki başka, jergilikti adamdın dini başka, oğrulunuku başka, densoluktunuku başka. Her bir adamdın özüne tanıdık Allah'tın hükümü var. Oşol hükümdörді bir jaşoda atkaratırgan bolsa, ayalдар özünün mildetini atkarsın, erkekler özünün mildetini atkarsın, karapayım el özünün mildetini atkarsın, hükümettekiler öz mildetini atkarsın. Mına oşonda jaşoğun olur. Hukuk talap kılış menen jaşoo buzulat. Hukuk talap kılıp bizge mintiş gereksinger. Sizler bizge mintiş gereksinger. Hukuk talap kılуу menen adamdın jaşosu buzulat. Eğer uyga kirip kelip tur ayta turgan bolsa, ayalını emneçi sen bunu tazalabadın, emnege bunu kılbadın, alar kuluyda çirçat ak çıgat. Ayal özünükün ele talap kılıverse, görüp atasın kantip bakıp atat, tigini görüp atasın emne kılıp atat. Sen maga emnege anday kılbaysın. Bul adamdın jaşosunu buzulmuşsun alıp gelir. Kaçanda her bir adam men Allah'tan aldığına milletim kaysıl, atenemdin aldığına milletim kaysıl, ayal bala çakanın aldığına milletim kaysıl, hükümetin aldığına milletim kaysıl. Men öz milletimde atkarayım, mına oşanda rahat yaşa baştalar. Rahat yaşa. Kur'an, hadis hurmat tutugan, hukuk talap emes, milletте atkarganga, hukuktu berip kalganga үйрөткөн. Atene öz vaqtılı, Allah'tan hukuk talap kılıp oturup durup, göz yumup ketkende eken anan hukuku özünü milletiz atkar albay, ökünüp kalbaylı. Bala çakabız da vaqtılı, jaşoobuz da vaqtılı. Allah menen bizlere bergen vakit da vaqtılı. Kaçan ölüm kelet Allah tala bilet. Mına vaqtısı bütkönde bir jolu bir jerde jursek, süleşip kalsak bir aksakal aytıp kaldı. Vaqtım jok deyt, mescitke bargаны, namaz okugаны, menun vaqtım jok deyt. Aldımda bir bayke var ele, ama bayke koluna karmap duraydı, aksakal dedi. Siz bilesiz mi kimden vaqtısı jok ekenen dedi. Kimden vaqtısı jok desinde kabırın aldında turgan bolsun. Ana Mürzaga korsatып aytdı, mına vaqtı joklar oşakta turat depçi. Vaqtısı büttü, şunda öyle vaqtısı jok. Mümkünçülük jok. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ökün atat. O Rabbi meni dünyaya qaytar. Densoluk ber, maga vaqt ber. Men toba kılayın, jakşı jaşayın, jakşı adam boloy. Biroq vaqtısı jok, bütkön. Siz menen biz urmat tugan tiribиz. Mümkünçülük var. Eğer hazır maga ölüm kelip kalsa, Allah'tan jalbarıp kalam, ya Allah, maga biraz vaqt berçi saga toba kılıp kalayın dep jalbarıp kalamın da. Mına vaqt var oşo toba kılganga. Vaqt var mamileniz doңдоп kalganga, koşuna koşunanı keçirip kalganga, dost dostu keçirip kalganga, ata bala ortada mamileni tuuralap kalganga, kızlarga nasihat aytıp baldarga tuura tarbiyat berip kalganga. Mına bizde urmat tugan az mümkünçülük var da. Oşoga inşallah Allah Taala razı bolsun. Uşul çoguluştu jakşılıktın çoguluşu kılgan bolsun. Mamleketimiz Allah Taala tinç kılsın. Egemendүүлüktü tübölüktü kılsın. Din tutun erkinligin tübölüktü kılsın. Meçitlerimizni, medreselerimizni, mekteplerimizni köýtüp, karyalar üylerini jok kılıp, her bir adam, her bir üy oşo karya üyge aylanıp, bardığız merimdi bolup, jaşaganga Allah Taala bizge mümkünçülük versin. Allah Taala sizlerden razı bolsun.